Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Анда бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз бул аралаш татаал сүйлөм деп аталат. Алгач адаттагыдай эле биз сабагыбызды төмөнкүдөй максат менен баштайлы. Биринчи, аралаш татаал сүйлөмдү башка татаал сүйлөмдөрдөн ажырата алабыз. Экинчи, алган билимдерибизди көнүгүүлөр менен бышыктап, машыгабыз. Андан кийин сабаттуу жазууга, кыргыз адаби тилинин нормасында таза сүйлөөгө көнүгөбүз. Тең жана багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөрдүн тутумунан туруп, грамматикалык жана маанилик жактан өз ара бири-бири менен ажырагыс болуп байланышкан, кеңири маанидеги бирдиктүү бир ойду билдирген сүйлөмдөр аралаш татаал сүйлөм болот. Аралаш татаал сүйлөмдөр үчтөн кем эмес жөнөкөй сүйлөмдөрдөн турат. Башкача айтканда, 3 сүйлөм болуш керек татаал сүйлөм тутумунда, же 4 болуш керек, же андан дагы көп болуш керек деп баамдагыла. Эми мен силерге 3 түгөйдөн турган аралаш татаал сүйлөм жөнүндө кичине түшүнүк бере кетейин. Эгерде сүйлөмдүн тутумунда 3 түгөй болсо, алардын сөзсүз түрдө бири багыныңкы болот, экөөсү тең болушу мүмкүн. Мына ошого мен азыр мисал келтирип көрөйүн. Султанаалы менен Таймат бир уруктан болсо да, экөөнүн өз ара мамилеси салкын, катнашы жок деген сүйлөм турат. Мына бул жерде Султанаалы менен Таймат бир уруктан болсо да деген бул багыныңкы сүйлөм. Ал эми экөөнүн өз ара мамилеси салкын, анан катнашы жок дегендер булар бири-бирине тең укукта туруп атат. Бул жерде компонентинде 3 сүйлөм туруп атат татаал сүйлөмдүн тутумунда, бирок экөөсү тең байланышта болуп туруп, бирөөсү аларга багыныңкы абалда келип атат. Кийинкисин дагы бир мисалды көрөлү ушул жерден. Тутумунда 3 түгөйдөн турган аралаш татаал сүйлөмгө. Алар бул ишти чогуу башташкан. Көптөгөн кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп, эми минтип ийгиликти багынтып отурган учуру деген сүйлөм турат. Бул жерде биринчиси алар бул ишти чогуу башташкан деген бул сүйлөм толук кандуу бүтүп атат. Биз бүтүрүп чекит койсок да болот, бирок ага дагы кошумча кийинки багыныңкы сүйлөм уланып атат. Көптөгөн кыйынчылыктарды баштарынан өткөрүп дегенде ой бүт элек. Бул багыныңкы сүйлөм болду. Андан кийин кайра ал эки ойду жыйынтыктоочу эми минтип ийгиликти багынтып отурган учуру дегени бул баш сүйлөм болуп атат да, жыйынтыктоочу тең байланышта. Демек бул жерде биринчи тең, анан кийин багыныңкы, андан кийин тең байланышта туруп 3 сүйлөм бири-бири менен маанилик жана грамматикалык катышта турат. Андан кийин синтаксистик жол менен 4 түгөйлүү аралаш татаал сүйлөмдөрдүн байланышы тууралуу сөз кылалы. Кадырыңды жакшы сакта, эч ким менен жоолашпа. Эгер бирөө менен чатакташсаң, анын залакасы сөзсүз сага тиет деген бул жерде татаал сүйлөмдүн тутумунда 4 жөнөкөй сүйлөм келип атат. Ошол 4 жөнөкөй сүйлөмдүн алгачкы экөөсү бул тең байланыштагы болуп атат дагы. Андан үчүнчүсү багыныңкы, төртүнчүсү кайра бардыгын жыйынтыктоочу тең укукта келип атат. Ошентип 4 сүйлөмдүн үчөөсү тең байланыштагы, бирөөсү багыныңкы байланышта болгондугуна байланыштуу бул сүйлөм аралаш татаал сүйлөм болду балдар. Андан кийин ата энеңди сыйласаң, өз балдарыңан сый көрөсүң. Анткени балаң сенин жүрүш турушуңду көрүп, ошондон тарбия алат деген сүйлөм турат. Бул жерде да тутумунда татаал сүйлөмдүн 4 жөнөкөй сүйлөм туруп атат. Алгач багыныңкы болду, ата энеңди сыйласаң деген. Андан кийин өз балдарыңан сый көрөсүң дегени тең. Кийин үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Анткени балаң сенин жүрүш турушуңду көрүп деген бул багыныңкы, анан ошондон тарбия алат дегени бул тең болду. Ошентип биринчиси багыныңкы, андан кийин тең, анан багыныңкы, анан тең болуп 4 сүйлөм аралашып келиптир балдар. Андан кийин үчүнчү мисалга көңүл бурабыз. Ал кетирген катачылыгын оңдоп, экинчи андай жолго барбайт. Жакшы окуйт. Жогорку окуу жайына азыртадан даярдана баштайт
деген сүйлөм турат. Бул жерде дагы тутумунда 4 сүйлөм турат. Анын биринчиси бул багыныңкы, экинчи андай жолго барбайт деген тең, жакшы окуйт деген дагы тең, жогорку окуу жайына азыртан даярдана баштайт деген дагы тең. Эң алгачкысы багыныңкы абалда болуп туруп, калган 3 сүйлөм тең укукта келиптир. Мына ушинтип бирин экинчиси алмашып сүйлөмдөр бири бири менен маанилик жана грамматикалык жактан катышты түзүп, 3төн ашык аралашып келген татаал сүйлөмдөр болсо, муну биз аралаш татаал сүйлөм деп айтат экенбиз. Ошентип балдар, аралаш татаал сүйлөм деген кандай болорун жана анын тутумунда канча жөнөкөй сүйлөм болорун, алар бири-бири менен кандай жолдор менен байланыша тургандыгын дагы түшүнүп алдыңар. Анда алган билимдерибизди бекемдөө үчүн төмөнкү мисалдарды иштеп көрөлү. Берилген мисалдардын схемасын чийдейт. Сүйлөмдүн багыныңкы түрүн аныкта дептир. Китеп менин кулум, кандай кааласам ошондой пайдаланам деп турат. Бул жерде 3 сүйлөм турат. Мына ошол 3 сүйлөмдү биз схемасын чийип көрөбүз. Биринчи сүйлөм кандай экен? Тең болсо чарчы каша каласыңар, багыныңкы болсо кадимкидей ири каша менен белгилейсиңер. Анда эмесе туура жообун таптыңар болуш керек. Мен окуп силерге туура жообун көргөзүп берейин. Китеп менин кулум бул чарчы кашага алынат. Кандай кааласам, ой бүт элек багыныңкы болгон үчүн бул ири каша менен, ошондой пайдаланам. Бул чарчы каша менен белгиленет балдар. Андан кийинки сүйлөмгө өтөлү. Атаң өлсө тайлак бар, кому жерде калган жок. Бул жерде дагы 3 сүйлөм турат. Ошол 3 сүйлөмдү силер схема менен белгилеп көргүлө. Эгерде белгилегенди баштасаңар, анда чогуу текшерип көрөлү. Атаң өлсө деген ири каша менен, ой бүт элек, тайлак бар чарчы каша менен, кому жерде калган жок, муну дагы чарчы каша менен белгилейсиңер. Анткени экинчи, үчүнчү сүйлөмдөр булар тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр. Алган билимдерибизди бекемдөө максатында дагы 218 көнүгүүнү иштеп көрөлүк. Берилген сүйлөмдөрдүн чегин ажыратып, жаз жана схемасын чий дептир. Бул жерде мисал келтирип мен биринчи сүйлөмдү түшүндүрүп берейин. Дүйнөнү күч башкарбай, акыл башкарат, бирок акыл күчкө таянат деп окусак, бул жерде эч кандай тынымы жок. Анда сүйлөм толук кандуу түшүнүктүү болбой калат. Ошон үчүн биз муну тыныш белгилерин коюп, чегин сүйлөмдүн ажыратып алалы. Ошондо бул татаал сүйлөмдүн чеги канча жөнөкөй сүйлөмдөр менен байланышкандыгы аныкталат. Анда карап көргүлө. Дүйнөнү күч башкарбай, акыл башкарат. Бирок акыл күчкө таянат. 3 жөнөкөй сүйлөмдөн туруптур. Биринчи сүйлөмүбүз бул багыныңкы абалда болот экен дагы. Калган 2 сүйлөмүбүз булар тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр экен. Анда кийинки сүйлөмдү дагы көрөлүк балдар. Ошол эле 218 көнүгүүдө. Айлана көңүлдүү боло баштады, машиналардын кыймылы басылып, кишилердин үндөрү катуулап чыгып калды деп эч кандай тынымы жок окудум. Бирок биз мунун чегин кандай кылып ажыратабыз? Аракет кылып ажыратып жана схемасын чийип көрөлү балдар. Эгерде силер туура баамдаган болсоңор, анда мен силерге туура жообун көргөзүп берейин. Айлана көңүлдүү боло баштады. Бул тең чарчы каша каласыңар. Машиналардын кыймылы басылып, бул ой бүт элек али, бул багыныңкы абалда кетип атат. Бул ири каша менен. Кишилердин үндөрү катуулап чыгып калды. Бул чарчы кашага алынат, анткени ой ушу менен жыйынтыкталып атат балдар. Демек, бул жерде да 2 тең жана 1 багыныңкы абалдагы келген сүйлөмдөрдүн катышы менен түзүлүптүр. Аралаш татаал сүйлөм деген эмне? Эми биз ушул жыйынтыктоочу суроого келип калдык балдар. Ойлонуп көрүп, жооп бергенге аракет кылгыла. Силер туура эле баамдап аткан болушуңар керек. Аралаш татаал сүйлөм деген бул тутумунда багыныңкы да, тең да сүйлөмдөр аралаша келип, маанилик жана грамматикалык жактан бир бүтүн ойду туюндуруп турат. Демек, 3төн кем эмес жана айттым мен. Анын ичинде теңи да болуш керек, багыныңкы сүйлөм да болуш керек. Бардыгы аралашып келиш керек, бирок сөз түрдө маанилик жана грамматикалык жактан бир бүтүн ойду түшүндүрүп туруш керек балдар. Демек, биз бүгүнкү темабызды дагы ушуну менен жыйынтыктап алдык. Анда үйгө тапшырманы алып алгыла. Үйдөн силер 221 көнүгүүнү иштеп келесиңер. Жаратылыштын кандайдыр бир көрүнүшүнө карата төмөнкү схема менен сүрөттөмө жазгыла дейт.
Бул жерде схемасы чийилип турат. 5 сүйлөм түзөт экенсиңер. 5 сүйлөм бири-бири менен толук байланышы керек жана ал кандайдыр бир тексттик маанайда болуп, ошол берилген белгилер схема боюнча теңин тең, багыныңкысын багыныңкыдай кылып туруп түзгөнгө аракет жасайсыңар. Ушуну менен бүгүнкү биздин аралаш татаал сүйлөм боюнча дагы толук темабызга түшүнүп, жаңы маалыматтарды, жаңы билимдерди алдыңар деп ишенем. Анда эмесе кийинки сабакка жолукканга чейин саламатта болгула балдар.